Ассалому алейкум, таш көмүрлүк бир туугандар. Ушу бир аз бизде мындай сөздөр бар эле кайрылып келе турган. Бүгүн айдын 31 ушу марттыкы. Анан Кудай буйрса наркы айдын 31 келет. Ушинтип ай сайын ушундай болуп айдын аягында баардык тизмени көрүп алып, ушу бир аз кичине кайрылып кетейин дедим эле да. Өзү арабызда 400 адам бар экен. Эки группада. Эки группанын 200-гө жетпеген адамыбыз ар дайым активный, өзүнүн оюндагыдай, өзүнүн көңүлүнөн чыгарып, действительно таш көмүрүм деп жүрөгү соккон адамдар ошо жарымыбыз эле экенбиз да. Анан эмне деп айтып кетер элем? Ушу биз 400 адамыбыз баардыгыбыз тегиз, катардан калбай, ушу баардыгыбыз чогуу биргеликте 200 сом оорчулук келтирип атса, 100 сом, 50 сом, 20 сом, любой сумма кошуп койсоңор, ал силерге жаман нерсе деп айтылбайт, жаман нерсе деп ойлобойт эч ким. Туура түшүнгүлө, баардыгын уялып атсаңар 50 сом деле кошуп кое эле, ал боло берет. Просто ошо 400 адамдын спискабыз баардыгыбыз тегиз кошуп кала турган болсок, көп ийгиликтерге жетет элек да. Мынакей азыр көрүп атасыңар, жашылдандыруу, анча-мынча жер остановка, скамейка, сиденька, ошолорду кылып атабыз да. Анан булдан башка деле толтура кыла турган иштерчи. Анан эч кимибиз ушу көңүл бурбай, анча-мынчабыз мындай эле коюп атабыз да, мындай көңүл кошуп калыпчы. Анан садакадан кичине бир аз болсо дагы баягы кичине СМС келип калды, анан телефонум катып калды деп да чыгып кетип аткандар толтура. Бирок ал шарт эмес чыгышчы. Ал шылтоо дагы эмес. Эгерде баардыгыбыз биргеликте жүрөгүбүз менен таш көмүр деп ушу кыймылдап аракет кыла турган болсок, таш көмүрдүн ушу чогулуп аткан, мына ай сайын 100 миңден чогулуп атат да. Ушу 100 миң чогулган 100 миң мисалы үчүнчү, средний эсеп менен жылына 1 миллион 200 миң барат экен Кыргызстанга. Ошо 1 миллион 200 миңдин любой жерин бүтүргөнгө жакшы болот эле да. Ойлонбой, анан бирөөдөн карыз албай жүрмөк элек да. Силерден суранып, өтүнүп кетер элем. Ушул катардан калбай баардыгыбыз биргеликте ушул нерсени кылсак жакшы болот беле дедим да. Андан ары дагы ушу Москва, Россия, баардыгыбыз ушу Россия тараптан барганда Кыргызстанга таш көмүргө, ушу Россиядан келген балдардын кошкон салымы, ушулар бүтүрүшүп атат көп нерсени. Дезе айлана тегерегиң мындай элестетип келгенде нур чачырап, өзүңдү аябай төбөң көккө жетип, өзүңдү бийик сезип, аябай жакшы акыбалда, көптөрүнүн ушу Россиядан барып ооруп, сыркап баргандар ошо күнү аябай баягы сөздү укканда мындай жеңилдеп, анча-мынча оорулар унутулуп кетмекпи дейм да. Туура түшүнгүлө балдар, ушу наркы айдын башынан баштап баардыгыбыз биргеликте ошо 400-үбүздөн кыймылдап, аракет кылып, тизмебизди көргөнгө аракет кылайлычы, суранып силерден өтүнүп кетер элем. Атак рахмат. Кудай буйрса ушул барып калсаңар, кимибиз барсак дагы таш көмүргө ушундай жумушту кылып аттыр, Россиядан келген балдар дезе кол кармашып, жардамдашып, баардыгыбыз биргеликте кыймылдасак, аябай чоң деңгээлде соопторго ээ болот элек да. Рахмат жигиттер. Биздин кыздарыбыз особенно өтө активный. Рахмат силерге дагы. Ушу кыздардай болуп, жигиттер дагы аракет кылсак жакшы болот эле. Салам алейкум.